Электр энергиясы 23 тыйынга кымбаттайт. Ысык көл электр тармактар ишканасы электр тарифтерин жөнгө салуу боюнча иш пландарды түзүүдө. Нарын облусундагы жаңылары бүткөрүлүп жатканы менен балдар бакчаларына муктаждыктар чоң бойдон калууда. Мектеп окуучулары арасында өткөрүлүүчү республикалык олимпиаданын 2-чи этабы жыйынтыкталды. Саламатсыздарбы? Ушул жана башка жаңылыктарды түрмөгү менен тааныштырып, студияда Гүлбарчын Молдоева. Бүгүн 23 январда Казакстан парламентинин сенатынын төрагасы Маулен Ашимбаев Кыргызстанга расмий иш сапары менен келди. Конокторду Манас аба майданынан Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азыгалиев, Казакстан менен кызматташтык боюнча депутаттык достук тобунун жетекчиси Кондузбек Сулайманов тосуп алды. Биллей кетсек, Маулен Ашимбаев расмий иш сапарынын алкагында Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев менен жолугушуп, эки тараптуу алакаларды арттыруу маселелерин талкуулайт. Муну менен катар парламент депутаттарынын катышуусунда кеңейтилген курамдагы жолугушуулар өтөт. Ошондой эле Сенат төрагасы президент Садыр Жапаров менен да жолугуп, улуу калемгер Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата уюштурулган форумга катышат. Кыргызстанда ишкерлер 3 миллион сомго чейин пайызсыз насыя ала алышат. Бул тууралуу Улуттук банк финансы министрлигине шилтеме берүү менен билдирди. Финансы министрлиги Дүйнөлүк банк жана Азия инвестициялык банк тарабынан каржыланган Кыргызстандын жеке жана финансы секторун шашылыш колдоо долбоорун ишке ашырып жатат. Анын алкагында ишкерлерге насыя үстөк пайызсыз сом менен берилет, мөөнөтү 36 айга чейин. Салык, камсыздандыруу боюнча карызы жок, иш жүргүзгөнүнө жарым жылдан ашкан тараптарга берилет. Жылдык жүгүртөсү 8 миллион сомго чейин жеткен ишкерлер 1 миллион сом, жылдык жүгүртөсү 30 миллион сомго чейин жеткен ишкерлер 3 миллион сомго чейин пайызсыз насыя ала алышат. Насияларды берүүнү ишке ашырган банктар Айыл банк, РСК банк, Керемет банк, Халык банк, Доскредо банк, Азия банкы, Финансы кредит банк, Капитал банк, Кыргыз Коммерц банк, Кыргыз Швейцария банкы жана Бакай банкы. Бүгүн 23 январда жогорку окуу жайларга келишимдик негизде окуу үчүн кышкы кабыл алуунун 4-чү туру башталды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, конкурска катышуу үчүн талапкерлерди каттоо бүгүн башталып, 25 январ күнү саат 14:00 аяктайт. Кабыл алууга сунушталган абутуренттердин тизмеси 26 январ күнү саат 9:00 чейин жайгаштырылат. Кабыл алууга сунушталган абутуриент окууга болгон каалоосун 2023 жылдын 28 январы саат 16:00 чейин тастыктоосу керек. Буга чейин 1-чи, 2-чи, 3-чү турдун жыйынтыгы менен жалпысынан 693 талон катталып, жогорку окуу жайларда 656 абутурентти кабыл алууга сунуштаган. Андан 554 абутуриент окууга болгон каалоосун ырастады. Президент Садыр Жапаров электр энергиясынын 23 тыйынга кымбатташы боюнча билдирүү жасады. Бул боюнча учурда Ысык көл электр тармактар ишканасы электр тарифтерди жөнгө салуу боюнча иш пландар түзүлүп жатат. Анда аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө, тоолуу райондордо жашагандарга лимити жок төлөмдөрдү тактоо жүргүзүлүүдө. Ысык көл облусу боюнча лимити жок төлөгөн 32 500 абонент бар. Кененирээк кабарчы Жазгүл Сатаева. 2022 жылдын май айынан баштап электр энергиясы 23 тыйынга кымбаттоосу күтүлүп жатат. Анда 1 киловатт электр энергиясынын баасы 1 сом менен эсептелинет. Бул боюнча азыр элге түшүндүрүү иштери башталды. Ысык көл электр тармактар ишканасы учурда лимити жок төлөгөн төлөмдөрдү эске алып, облустун тоолуу райондорунда жашаган калкына каттоо жүргүзүүдө. Жалпы облус боюнча 32 500 абонент лимити жок электр энергиясын төлөйт. Ал эми 1 киловатт электр энергиясынын 50 тыйындык төлөмдөрүн 5350 абоненти бар. Президенттин айтуусунда уктуңарда тариф 1 майдан баштап кымбаттанат. Бул 50 сом кымбаттайт, бытовой абоненттер кымбаттанат 23 тыйынга 1 сом болот деп айтылды. Эми бул маселе боюнча бизде Гартек бар. Гартек азыр жумуш жүргүзөт. Бул боюнча бүт карап чыгыш керек. Анан бизде бытовой абоненттер
толук райондордо абоненттерибиз бар, начар жашаган үйлөр бар, ошолорду баарын каралып чыгып, анан кийинге бир сом болот, анан кийин лимит канча болот, ошонун баарын карап чыгып бир документ кабыл алышат. Анан ошол документти карап чыгып, жактырылгандан кийин анан ишке кирет. Электр жарыгынын кымбатташын Ысык Көл облусунун тургундары түшүнүү менен кабыл алышууда. Салыштырып айтканда, эс алууга кымбат телефондорго деле акча коротуп жатабыз дешет алар. Башка маселелерге табылган каражат мамлекеттин энергетикалык кубаттуулугун бекемдөөгө жумшалып жаткандыктарына нааразы болбой эле. Бир аз эле кымбаттайт экен, бирок тиякта дагы ордуна тургуз керек болот атпайбы? Гэстичи баары эскириптир, баары сроку жетиптир. Андан эчтеке деле болбойбуз. Керек болсо биз 1000 сомго, 500 сомго единица деле салып алып атпайбыз телефонго. Ал керек окот. Кийинки келечегибизди ойлоп атат да биздин ажообуз деле. Туура кымбаттасын. Мен жеке оюм өкмөт билет кандай иштеп атышат. Мен ишине каршы эмесмин. Башка жагынан неме кылса болот да, бул электричество баардыгына бирдей да. Ал эми айрым тургундар болсо 1 сомго кымбаттаган тарифтерге нааразычылыктарын билдиришүүдө. Анан эми кымбаттаса мамлекет өкмөт өзү билет да. Кымбаттатабы, кымбаттатпайбы иши кылып. Бизге карапайым элге оор эле болуп калат. Пенсия алгандар жана аз алышат. Аларды продуктага бөлүштүргөндө азыр таш көмүр да кымбат болуп атат. Мисалы биздин айылда азыр 6000 болуп кетти. 6000дик көмүрдү ала алышпайт азыр кээ бирөө. Азыр отуну жок отургандар бар айылдачы. Биздин зарплатабыз мисалы 11 000. 11 000ге 4 баланы, семьяңды, тамак аш, анан кийимин 11 000ге ошентип багып көрсө, биздин министрлерибиз, депутаттарыбыз ошондон көрөт элем да кандай жашоо. Айылда негизи эле могу. Кантип жашайт билбейм. 23. Кымбатпы? Эл үчүн. Айрыкча айыл жерге үчүн. Мен оюм кымбат эле деп ойлоп атам. Мамлекет электр энергиясынын кымбатташына кошумча түшкөн каражатты жаңы КЭСти курууга, энергетикалык коопсуздукка жумшоого, трансформаторларды жаңылоого жумшоону максат кылууда. Жазгүл Сатаева, Асылбек Касенов, Сергей Мищенко, Ысык Көл маалымат кызматы үчүн Каракол шаарынан. Айыл жергесиндеги көйгөйлүү маселелерди эки тараптуу жообонун негизинде чечип берүү максатында аксакалдар соттору түзүлгөн. Алар жергиликтүү тургундардын ар кандай үй, жер жана башка талаш маселелерин сотко жеткирбей чечип берүүнүн үстүндө иш алып барышат. Тоң районунун Бөкөнбаев айылынын тургуну Гулиза Кадырбекова Күн Чыгыш айыл аймагынын аксакалдар сотуна 2022 жылдын апрель айында арыз менен кайрылган. Анын берген арызы боюнча тиешелүү жыйынтык чыкпай жатканын жана ал доо коюп жаткан Аскарбек Турсунбек уулу кайрылган тарапка жоопкерчиликтүү мамиле жасабай жатканын айтып, дагы бир ирет аксакалдар сотуна кайрылган. Күн тийбейт, моунун баары айме болуп турат да, жабык болуп турат. Негизи бул бизге тиешелүү жер да, могу жер закон боюнча аябай негизи туура эмес кылганда киргенге уруксаты жок болчу. Документтердин баарын ачып карасак, бүт баары фальсификация, подделка. Менин атамдын колун коюп коюптур, мен уруксат бердим депчи. Колунун баары туура эмес. Менин атам ар бир китебинде өзүнүн колу бар, бүт документиндечи. Райондун борбору болгон Бөкөнбаев айылынын Атакан көчөсүнүн 72-үйүнүн 9-батырынын тургуну Гулиза Кадырбекова өтүп кеткен 2022 жылдын апрель айында Күн Чыгыш айыл аймагынын аксакалдар сотуна арыз менен кайрылган. Ал атасынан мураска калган үйүнүн терезесин Аскарбек Турсунбек уулу өзүн билемдик менен жаап жана мыйзамсыз кагаз иштерин бүткөрүп алган деген күнөө коюп келет. Турсунбек уулу Аскарбек бекитип алгандыгына байланыштуу арыз жазып кайрылдым эле айыл өкмөт болсо аксакалдар сотуна жиберген. Анан ошо боюнча кайрылган боюнча бир айдын ичинде ушул терезени ачып, бул козерогду алып, бул темирлерди алып өзүнүн территориясына жылдырып алганга убакыт берилген бир ай. Бирок ошондон бери мына 8 ай убакыт өттү, бир дагы эч кандай жылыш болгон жок. Ар кандай шылтоолор менен ачпай эле келет ушул эмени. Бул терезе
терезени ачып бул жерге кирип терезебизди жууганга да невозможно. Себеби булардын темир тезектери бар. Анан бирдемем жоголду деп догурнабы деп да коркобуз. Анын үстүнө келген клиенттер биякта терезени шыкалашат. Ошон үчүн ушундай терезеде жуулбай ушинтип турат. Күн чыгыш айыл аймагынын Аксакалдар сотунун өкүлдөрү жана арыз ээси менен бирге биздин чыгармачыл топ Аскарбек Турсунбек уулу менен сүйлөшүп көрүү үчүн анын иштеткен дүкөнүнө барып көрдүк. Бирок биз барган учурда дүкөндүн эшиктери жабык болуп, эч ким жок болгондуктан Аксакалдар сотунун катчысы Лира Кадырова Аскарбек Турсунбек уулуна уюлдук телефон аркылуу байланышка чыгып көрдү. Ушул вопросту чечпей бизди канча 8 айдан бери изилип атпайбыз, бана ошон үчүн чечиш керек болуп атат. Кайсы жердесиң? Качан чечесиң анан? Эми бооларды качан алган атасың мынакей? Телевидениеден. Кандай алып туруп? Жана сен саткычы эле анан боорки үй эметип атпайбы аябай? Сатканга чейин чечишиң керек. Сен сатканга чейин буякты чечишиң керек, анан саткан киши менен эзилмек белек биз эми. Жок, ошо. Сен бүт барым ал боор жерди срочно. Срочно ал, срочно албасаң биз штраф менен кайра сени карайбыз анда. Жаз келсе чечилип Арыз ээсинин мүдө талабын Аксакалдар соту 26 майда карап чыгып, Аскарбек Турсунбек уулуна 1 ай мөөнөт беришкен. Бирок ага карабастан андан бери 8 ай өтсө дагы бүгүнкү күнгө чейин Гулиза Кадырбековага тиешелүү терезесин ачып бербей келет. Кадырбекова Гулизанын арызы менен 26 майда карап 1 айлык мөөнөт берип чечим чыгарып бергенбиз. Эми мыйзам чегинде баш ийбей жатат. Андан кийин канча жолу келдик. Аксакалдар сотунун мүчөлөрүнүн Шамиев, Идрисовдор канча жолу келишти бу жерди. Биз да канча жолу келдик, тоотпойт. Эми өзүнө тиешеси жок территорияны, бул этаж үйдүн территориясын тозуп алган. Балкондон бери чатыр кылып жаап алган. Эми ошо чатыр жапкан үчүн балконго адамдар дагы, ушу кошунасы дагы кир жай албай бизге нааразылыгын айткан, түшүнүгүн берген. Анан эми бул Кадырбекова Гулиза атасынан калган үй, агасына тиешелүү. Ошол бул адамдар үйүн саталы десе, келген кардарлар албай атат. Бирөө эле келип монтуп темир тор менен тозуп койсо, эми могу решетканы бери жылдырып, 2,5 метр бери жылдырып, чатырында 2,5 метр бери жылдырса, бул жагы деле жетет болчу. Бүгүнкү күндө мындай үй, жер талашуу иштери көп эле жерде кездешет. Андыктан Аксакалдар соту эки тараптуу жоонун негизинде чечип келишет. Кийинки кездерде айыл жергесинде көйгөйлүү маселелер көп болуп, Аксакалдар сотуна түшкөн арыздар да көп болууда. Былтыр 29 эле, быйыл 40 арыз карадык. Дагы эле баягы эл ичинде ушундай көйгөйлөр бар толтура. Но негедир ушу батынып келип арыз бере албай жатышат да. Анан эми бул ишибиз болсо бул жыйынтыктуу эле иш аткарып атат окшойбуз да. Бул жакында эле ушул жанагы Отунбаеванын демилгеси менен ушул Аксакалдар сотунун ишин карап бир атайын чоң комиссия келди эле. Ошолор ишибизди жакшы баалап, республика боюнча даже алдыңкылардын атарында ишиңер жүрүп аттыр дегендей мааниде ушул баа берип кетишти да. Мерим Субакунова, Данияр Акунов, Сергей Мищенко, Тоң районунан. Нарын облусунда жаңылары бүткөрүлүп жатканы менен балдар бакчаларына муктаждыктар чоң бойдон калууда. Колдогу маалыматтарга таянсак, бүгүнкү күнгө жалпы бөбөктөрдүн тең жарымынан көбүрөгү мектепке чейинки тарбия алуу мүмкүнчүлүктөрүнөн куржалак. Чындыгында ушундай жагымсыздыктан арылуу жаатында бирин-экин аракеттер бар. Бирок баарысы каражатка келип такалып, жакшы ниет, илгери үмүт менен башталган иштер аягына чыкпай ара жолдо. Кененирээк кийинки сюжет. Аккуланы таттырган. Буга чейин өзү ээлик кылган 2 кабаттуу имаратынан бир бөлүгүн 120 орунду балдар бакчасына ылайыкташтырып берген Болот Асанбеков ушул жөрөлгөсүн улантсамбы деген ойдо. Жада калса алдын ала баарысын даярдап, суу, канализация, өздүк гигиенасына чейин камкордуктарды көргөн. Дагы 17 комнат помещение даярдаган. Баардыгы ремонт болуп бүткөн. Полу, стенасы, эшик терезеси мындайча айтканда, свети бардык нерсеси бар. Анткени менен
Кочкор айыл өкмөтүнүн казынасында ижара акысын төлөп турууга жетиштүү каражат дайым эле боло бербейт. Ушундан улам жаңыларын куруу зарылдыгы курч. Адатыбызча статистикага таянсак, райондун борборундагы бөбөктөрдү толук кандуу камсыздандыруу үчүн дагы 3-өсү талап кылынат. Бирок аларды курууга жакын арада акча каралабы, каралбайбы, жандырмагы жок табышмак. Азыркы убакта детсад бала бакча салуу боюнча иштер жүрүп атат. Жер участоктор дайындалды. Кудай буюрса бареки Арабаев мектеп бузулуп калса, ошонун материалдарын ошо бала бакчага жумшайбыз. Кочкордогудай эле бала бакча курабыз дымагы ага канаатташ Көкчар айылында дагы көтөрүлүп, 7 жылдан бери аягына чыкпай келет. Ага мамлекет казынасынан бир дагы тыйын алынбастан курулуш монтаждоо жумуштары жергиликтүүлөрдүн өздөрүнүн жана жардамдык колдорун сунушкан уюмдар менен фонддордун күчтөрү менен аткарылган. Бүгүнкүгө көпчүлүк чыдамсыздана күткөн бул объектиде баш аягы 10 миллион сомдук иштер жасалган. Баалардын асман чапчышынан дагы 10 миллиондою табылса, ушул тапта коңшулаш айылдарга барууга аргасыз көкжарлык бөбөктөрдүн 120-сынын жаңы конуштуу болоору турулуу. Балдар биягыбызда Чекилдек айылына барып, Кочкор районго барып, ушул жакка барып, садикка барып атышат. Элдер өзлөрүнүн каражаты менен ташып, машина менен алып барып келип атышат. Ушул садигибиз бүтүп калса, аябай жакшы болот эле. Ал эми айыл бийлигинин башындагылардын айтымында, учурда курулушунун 80% аяктаган балдар бакчасына Теңиртоо өнүктүрүү фондунан каражат чегирилсе, маселе түп орду менен толук чечилмек. Чынында эле ал күмтөр алтын кенин иштетүүдөн түшкөн ири сумманын бир бөлүгүнө эгедер экендигин эске алсак, көк жарлыктардын жогорудагыдай пикирлери менен макул болууга негиз бардай. Теңиртоо фондуна проект өткөздүк эле, алар да келип карап кетти. Эгерде ошол акчаны берсе, биздин айылдын көйгөйү чечилет эле. Себеби алардын өзүнүн жобосунда да жазылуу болсо керек, 70% бүткөн объектини келип Теңиртоо өнүктүрүү фонду камсыздайт деп турат да. Негизинен тутумуна Кочкор району кирген Нарын облусунда 143 балдар бакчалары бар делгени менен басымдуу бөлүгүн толук капиталдык ремонттон өткөрүү же жаңыларын куруу зарылдыгы бар. Андыктан азырынча Теңиртоо жергесинде мектепке чейинки тарбия берүүнүн толук кандуулугуна кепилдик берүү кыйын. Аздыр көптүр шарттар болгону менен мүмкүнчүлүктөр жокко эсе. Салтанат Керимкул кызы, Сергей Мищенко, Нарын облусунан. Көзөмөл кассалык машиналарды колдонгон ишкерлердин саны 3 эсеге көбөйүп бүгүнкү күндө 65.422 субъекти түздү. Ошондой эле салык кызматы үстүбүздөгү жылы текшер мобилдик тиркемесин ишке киргизген. Ал аркылуу жарандар товарлардын мыйзамдуулугун жана сапатын өз алдынча текшере алат. Кененирээк кабарчынын даярдаган материалында. Товардын мыйзамдуулугун, сапатын текшерүү үчүн текшер тиркемесин Play Market же App Store'дон жүктөп, товардын таңгагында жайгашкан маркалоо кодун сканерден өткөрөсүз. Бул учурда товардын аталышы, өндүрүүчү жана продукция чыгарылган өлкө тууралуу толук маалымат чыгат. Эгерде кандайдыр бир бузуулар же сапатсыз товарлар аныкталса, түздөн-түз ушул тиркеме аркылуу даттануу жиберүүгө болот. С 1 января запустили. 1 январдан тарта жарандар сапатсыз товарга тиркеме аркылуу даттануусун жөнөтө алуу мүмкүнчүлүгүн түздүк. Маселен, товар ичинде бузуу же сапатсыз болушун тез эле өз алдынча аныктап алуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой эле тиркемени көп колдонгон жарандар үчүн баалуу белектер ойнотулат. Призы, поощрения от оператора для самых активных участников, использующих мобильное приложение «Текшер». Үстүбүздөгү жылы Гезит, Гүл, Жашылча, Нан дүкөндөрүнүн ээлери жана окуу жайлардын ашканалары ККМди колдонбосо болот. Бирок башка ишкерлер 1 мартка чейин фискулдук модулу бар кассага өтүшү керек. 4000 сомдон получается. Чогуу келип аткан проект бар. Бул биздин 3 банк партнерлор аркылуу дагы чогуу биригип 9000 аппарат акысыз таркатылып атат. Бүгүнкү күндө бул Айыл банк, РСК, Керемет банк. Бүгүнкү күндө эгер салык төлөөчүлөр ККМди кайдан алабыз, ЦТОлордо ККМдер жок экен, болсо дагы баалары бир аз кымбат экен деген болсо, анда ошол 3 банктын бирөөсүнө заявка берип, кезекке туруп өзлөрүнүн ККМдерин алып алышса болот. Эгер кимде ким ошол 26000 ККМдин ичинде ошо колдонуучулардын аппараттары программный болсо, анда өзлөрүнүн операторлоруна кайрылып, ошол программаны модернизациялоо, жаңылоо боюнча заявка таштайт дагы, оператор 1 күндүн ичинде эле бул бардык ККМдер жаңыланса болот.
Салык кызматынын чек талап кылып байге утуп ал. Кызыктыруучу лотереясы да контролдук кассалык машиналарды колдонуу системасын өнүктүрүүгө чоң салым кошту. Акциянын жүрүшүндө товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү алууда дүмүрчөктөрдү активдүү талап кылгандар көбөйгөн. Элдин бүйүрүн кызыктырган бул акция алдыда дагы уланат. Лотереянын өткүзүп бүткөндөн кийинки жыйынтыктарына таянып кетсек, жакшы ийгиликтер болгон. Ошого байланыштуу буюрса быйылкы жылы дагы ошо кызыктыруучу лотереябызды уланталы деген пландарыбыз бар. Бирок былтыркы жылкыга айырмаланып, буюрса быйылкы жылда өтө турган лотереянын байге фондун ошо биздин мамлекет тарабынан каржыланат. Буюрса былтыр эгер 142 кана утуучу болсо, быйылкы жылы ушу 1000ден ашуун байгелер болот деп турабыз. Салык кызматы өткөн жылдын аягында 207 миллиард 901 миллион сом салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултуп, белгиленген пландан 3 миллиард сомдон ашык жыйналган. Мындай натыйжаларга салык төлөөчүлөрдүн санынын өсүшү жана ишке болгон жоопкерчиликтердин эсебинен жетишкен. Айнура Достукбекова, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары. Үстүздөө жылдын 19 январында 2022-2023 окуу жылында окуучулардын республикалык олимпиадасынын 2-чи райондук жана шаардык этабы өткөрүлдү. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматында райондук этапка мектептик баскычта 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду алган окуучулар катышты. Балыкчы шаарында өткөн шаардык предметтик олимпиадага 10 мектептен 220 окуучу жолдомо алган. Эскерте кетсек, олимпиаданын райондук, облустук жана республикалык этаптарына тапшырмалары билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору тарабынан түзүлгөн. Балыкчы шаарында мектеп окуучуларынын республикалык олимпиадасынын шаардык этабы өткөрүлдү. Ага шаардагы 10 мектептен тандалып алынган 9-10-11 класстын 220 окуучусу 10 предметтен күч сынашты. Тапшырмалар билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору тарабынан түзүлүп, атайы комиссия мүчөлөрү менен биргеликте ачылып, сынак катышуучуларына берилди. Билим берүү бөлүмүнүн атайын буйрук менен комиссиянын курамы бекитилген. Комиссиянын курамында сөзсүз түрдө билим берүү бөлүмүнүн адистери, укутуучулары, Балыкчы шаардык мэриясынын адистери, көз карандысы эксперттер катышып, баардык маалыматтар атайын барактарга чыгып, мөөр басылып ушул жерге берди. Балдардын иштери ошо ачкыч бир экземпляры балдар жазып бүткөндөн кийин быйыл биздин бул Толстой атындагы мектептин фойесине илинип атат. Ар бир бала ошо барып, ошо өзүнүн ишин кайсы жерде кандай ката кетирген, кайсы жерин туура жазганын өзү текшере алат да. Ата энеси менен келеби, өзү текшереби, бүт ачык жакшы өтүп атат деп ойлойм да. Олимпиадага катышып жаткан ар бир окуучунун жеңишке болгон үмүтү чоң. Бул сынактын максаты окуучулардын билим деңгээлин аныктоо максатында жыл сайын уюштурулат. Тапшырмалар дагы өтө жогорку деңгээлде түзүлгөн. Мага жагып жатат. Буга чейин мен Олимпиадага былтыр катышкам. Анда дагы жакшы тапшырмалар түзүлгөн, жакшы жана таза өткөн. Жакшы даярданган окуучулар жеңип, облустук олимпиадага, андан ары республикалык олимпиадага биздин шаардан өтө алат. Олимпиада бизге көп мүмкүнчүлүктөрдү берет, жалаң гана пайдасы бар. Олимпиадага катышканда, мисалы, гос экзамен жана ошондой эле ОРТга даярданганга бизге көбүрөөк мүмкүнчүлүк бар, көп билимибиз да жогорулайт. Жогорку окуу жайга тапшырууда дагы аябай пайдасы тиет. Сынактын жыйынтыгы менен облустук турга жолдомо алышат. Ал эми республикалык баскычта орун алып келген мугалимдер үчүн 1-чи орунга ээ болгондорго айлык акысына жыл бою 10 000 сомдон кошулат. 2-чи орунга ээ болгондорго 7 000, 3-чү орунга 5 000 сом кошулуп төлөнмөкчү. Олимпиадага мурда мындай көп маани бербей келишкен, быйылкы жылы абдан катуу даярдыкта келип атат. Айрым мугалимдер ушундайге борборго барып, өздөрүнүн окуучуларын даярдап окутуп келген мугалимдер бар. Англис тилинен кошумча окутуп даярданып аткандар бар. Информатикадан атайын программаларды үйрөтүп окутуп аткан биздин мугалимдер да өтө кызыгуу менен даярданып. Мындан сырткары өлкө боюнча улуттук олимпиада боюнча 5 предметтен сынак өтүп жатат. Мындан мыкты деп тандалган окуучулар эл аралык сынакка жолдомо алышат. Эл аралык олимпиададан окуучу ийгилик жаратса, мугалимге бир жолку берилүүчү 500 000 сом, 2-чи орунга 300 000, 3-чү орунга 200 000 сом берилери каралган. Жанара Алмазбекова, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары.
Ал эми Каракол шаарында мектеп окуучулары арасында өткөрүлүүчү республикалык олимпиаданын 2-чи этабы жыйынтыкталды. Олимпиадага шаардагы бардык мектептердин окуучулары катышып, атаандаштык жылдагыдан күчтүү болду. Анын жыйынтыгы менен алдыңкы орундарды ээлеген окуучулар сыйланып, 3-чү этапка өткөн окуучулардын аты аталды. Теманын уландысы кийинки сюжетте. Олимпиаданын 1-чи этабы мектеп ичинде болуп, андан тандалып алынган окуучулар шаардык этапта ат салышты. Шаардык билим берүү бөлүмү Каракол шаардык кеңешинин депутаттары менен биргеликте алдыңкы орундарды алган окуучуларды сыйлоо аземин уюштуруп, мыктыларга дем күч берүү максатын көздөшкөн. Шаардык олимпиадада 404 табыштама менен окуучу табыштамага кирген, бирок эми ар кандай себептер менен ооруп калгандар болуп, ар кандай себептер менен ончактыдай окуучу катышкан жок. Анан олимпиаданын талаптары абдан катуу, күчтүү. Ошого байланыштуу кээ бир окуучулар ошол талаптарга жооп бербеген ар кандай иштерди жасап койгондугу үчүн олимпиададан чыгарылып калган да окуучулар болду. Бул кийинкиге сабак боло турган нерсе деп ойлойм. Негизинен окуучуларыбыз абдан жакшы, жетиштүү деңгээлдеги даярдыктар менен келиптир. Болгону бизде ушул жалпы республика боюнча деп да айтылып атат, информатика предмети боюнча окуучуларыбыз мындай жакшы эмес даярдыкта экендиги көрүндү. Анткени информатиканын талаптары абдан күчтүү, абдан бийик экен. Менимче биз бул багытта иш жүргүзөбүз. Илдана Сапарбекова номер 4-чү гимназия мектебинин 11-чи классынын окуучусу. Ал бул жылы дагы шаардык олимпиадада кыргыз тили сабагы боюнча 1-чи орунду камсыз кылды. 3 жылдан бери олимпиададан калбай катышып келе жаткан Илдана 2 ирет 1-чи орунга илинсе, бирөөндө 2-чи орунга чыккан. 1-чи место алганыма абдан сүрүнүп жатам. Буга деген аябай көп даярдык болду. Мен деген ушундай 1-чи место алам деп ишенич менен баргам, ишенич менен актардым десем болот. Бул олимпиаданы уюштуруп жаткан уюштуруучуларга да чоң рахмат. Бул деген биздин билим сапатыбызды текшерүү сынак десек жаңылышпайбыз. Ошол сынактан ийгиликтүү өтүп кеткениме дагы сүйүнүп жатам. Өзүм мектепте жакшы окуйм. Мен номер 4-чү гимназия мектебинде окуганыма сыймыктанам. Бул мен 1-чи место алганыма өзүмдүн мугалимдер дагы абдан көп таасирин тийгизди десем болот. Анткени алар деген ушунча мен менен кошо отуруп, күн десем, түн десем кошо даярданып отурушту. Олимпиада негизинен жылдагыдан суроолор оор келди. Быйыл анткени биздин лицей, анан Карасаев лицейи дагы шаардык олимпиадага катышкандыктан атаандаштык күч болду. Ошонун негизинде татыктуулар жеңди деп ойлойм. Суроолор негизинен Кыргызстандын тарыхы жана дүйнөнүн тарыхы боюнча көп келди. Ал жерде дал келтирүү, өзүңдүн окуган, мындайча айтканда, билген нерсеңди жазыш керек болду. Эч кандай тест болгон жок. Эгерде тест болсо, ошонун кайсы суроо туура экенин далилдеп бериш керек болду. Негизинен суроолор оор эле болду. Быйылкы жылдагы бир өзгөчөлүк Караколдогу 2 облустук лицейдин шаардын командасы менен бирге 2-чи этапка катышкандыгы болду. Ошол себептен атаандаштыкта күчтүү болуп, лицейлерден башка мектептерден облустук этапка өткөндөр азыраак болду. Жалпысынан аталган 3-чү этапка шаардын атынан 34 окуучу катышат. 34 окуучудан түзүлүп облуска катышабыз. Бизде бир Каракол шаарындагы өзгөчөлүк, бизде облустук 2 лицей Каракол шаарынын ичиндеги команда менен барат да. Башкача айтканда көчөкү Таймашта биздин облусубузда облустук 2 лицейибиз бар. Бул Токтогул Сатылганов атындагы лицей жана Кусейин Карасаев атындагы лицей. Булар шаардын ичиндеги окуучулар менен ат салышты. Эми бул шаардын Каракол шаарынын командасы ичинде облустук анан республикалык ат салышка катышат. Орус жана кыргыз тилдүү класстардан 40 бала катышты. Анан комиссия мүчөлөрү дагы аябай кылдаттык менен, жоопкерчилик менен жана берилген жобо критерийлери менен абдан жакшы текшерилди. Анан ойлойм татыктуулар өттү деп. Комиссиянын курамын биз деле билген эмеспиз. Ушу өзлөрү гарано өзлөрү тандап мектепте, шаар мектептери. Ооба, шаардын эле мектептери келди. 9 мүчө болду.
Республикалык олимпиаданын экинчи этабында жылдыгыдай эле Кусейин Карасаев атындагы лицей менен Токтогул Сатылганов атындагы лицейдин окуучулары айырмаланып, байгелүү орундарга ээ болгондордун жарымынан көбүн түздү. Аларга удаа эле номер 1, 2, 3 жана 11 мектеп гимназиялары дагы көбүрөөк орундарга ээ болушту. Алмазыкүй, Нурлан Чойбеков, Сергей Мищенко, Ысык көл жаңылыктары. Каракол шаарынын тургуну Сайкал Абдыбекова билим берүү тармагында көп жыл үзүрүлүү эмгектенген. Ардактуу эс алууга чыккан маалда дагы бош отурбастан гүлдүн түрүн жиптен токуп келет. Жиптен ийрип жасаган кол өнөрчү гүлдүн түрүн кооз кылып жасап, бүгүнкү күндө буйрутма менен иш алып барууда. Жип менен эле чектелбестен шорууну пайдаланып, кооздук жаратат. Мыкты чебер айым залкар инсандарынын чыгармаларында каармандарды сайма менен кагаз бетине түшүрүп келет. Өзүм көп жылдан бери мектепте мугалим болуп иштеп жүрүп пенсияга чыккан соң убактым көбүрөөк болуп калып, анан ушул иш менен алек болуп, өзүмдүн бош убактымды жүрөгүмө бир тынчтык таптым. Себеби гүлдү жакшы көрөм. Анан гүл жасап атып эс алам. Көп кишилер сурайт, даалың уюп кеткен жокпу, көзүң чарчаган жокпу деп. Жок, чарчабайт. Кайра тескерисинче чарчап турган кезде ошо чарчаганым тарайт. Музыканы коюп алам, же бир аудио китептерди угам. Иши эс алуумдун бир түрү. Анан буйрутма алам. Буйрутма жасап бересизби деп сурагандар болот, көп болот. Анан ушул убактым болуп калса, жасап берем. Кыргыз гидромет билдиргенде эртең 24 январда өлкө аймактарында жаан-чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында айрым жерлерде туман түшөт. Жолго муз тоңот, шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Адатта алдыда эртеңки күнгө карата аба ырайы эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.